رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا. Biz bugün biz için 24 yaşlar konuğunu oluşturup zaten bir жақсы bir iş arası var. Biz 14 fevral günü suyu günü kitap oku günü de belirledik. Özümüzün yaşlarımızın hoşuna sizge tatlı deseniz tatlı söyleyip жүрміз. Ana şu kitaplardı, Cenab-ı hadislerdi okup жүрміз. Bu kitap bizim müftimiz tarafından çıkan kitapken. Çok rahmat, Hurmatlı ошол 24 жаштар клубуна ыктыярчыларына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде ушундай халал таттуулар жана ошондой эле ассаламу алейкум пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз арамабыздан саламды жайылтпа деген хадис жана ошондой эле макал лакаптар экен билим алуу ийне менен кулдук казгандай дейт. Анан мондай 40 хадис белек беришти. Мен абдан кубанып жатам. Ушул буюрса бардыгын окуганга жана амал кылганга аракет кылабыз. Анан ушул муфтият чыгарган Hazreti Mufti'nin ошол автору өзү экен, манасы постан үзүлбөк дейт жана ошондой эле жакшы адамдын баш казанын толтура турган, жакшы билим ала турган кишиге рахмат. Анан буну ачып көрөлү, эмне бар экен, мен да билбейм. Бисмилла. Бул жанагы илгерки өкүмдарларга түшүндүрүп кат келчилер. Ошондой экен. Кур'ан Керимди Аллахтын аты менен баштайбыз дейт. Эртең менен кечинде окуп зикирлер экен. Кудайыбыздан көп нерселер бар экен. Бул читилик форматында көп нерселер бар экен. Жана ошондой эле сонун экен. Демештерде күтөбүз дейт. Буюрса, сиздерди силерге деген шоуларга кылабыз. Алып беребиз. Аллах разы болсун. Allah ya Allah kiya karo दुगना किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो. Буюрса, биз нагай мынакей биздин чыгармачылык топтон атайын жаңылык бар экен. Ошол сиздин жамаатыңыздан атайын 24 жаштар болгон кандуу фондунан атайын жаштар уюштуруп атабыз. Сиздерге кимге керек болсо да чоң билекте кабыл алыңыздар. Ошо сиздерге жакшы кабыл билектерибиз, ошо татып жесеңиздер, сиздерге дегендей. Анан бул диск ошо муфти тарабынан алынган түзүлгөн экен. Ошондуктан сиздерге белек кабыл берип атабыз. Бул китеп болсо кызымсызга деген атайын тарбия берүүчү жакшы китептердин бири. Ошо сиздердин эмгектериңиз баап атайын он 14 февралда ошо сүйүү күнү эмес, китеп окуу күнү деп атайын жазылып ошо жаштарды атайын китеп Gülmek sadaka, gülmek sadaka. Aç kalbini herkese ne olur sonu elbet mutlu olur. Bizim жаштар фондунан атайын сиздерге арналган иш-чарабызды колдоп коюңуздар. Биз 14 февраль күнүнү сүйүү күнү эмес, китеп окуу күнү деп жарыялап. Herkes bir olur bu güzel dünyada maşallah. Hadi sen de bir dene, koy elini kalbine. Gül her ne olursa, gülmek sadaka. Gel katıl sen bize, koy elini kalbine. Gülmek sadaka. Maşallah maşallah sana, her gün mutlu olsana, demiş ki Resulallah. Gülmek
gülmek sadaka. Maşallah maşallah sana, her gün mutlu olsana. Demiş ki Resulallah, gülmek sadaka. Hadi sen de bir dene, koy elini kalbine. Gül her ne olursa, gülmek sadaka. Gel katıl sen bize. Tatlı desek tatlı söz sürecesinden önce işinizle ilgili kalıp tatlıdan vazgeçin. Allah razı olsun. Başını okuyacağız. Böyle iyilik. Assalamualaikum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öz arаңарда саламды жайып кыла. Maşallah maşallah sana, her gün mutlu olsana. Demiş ki Resulallah. Ошол концертте жазылып турган сөздөрдү бир аз окуп бөлүшүп койбойсузбу бизге? Assalamu alaikum пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Өз араңарда саламды жайып кыла. Муслимин. Gülmek sadaka. Herkes bir olur bu güzel dünyada maşallah. Hadi sen de bir dene. Азыркы күндө биздин сүйүүлөр алмашып кетти депчи. Мисалы ата энени бир туугандар болгон же кетек болгон сүйүүнү биз ошол 2 жаштардын ортосундагы туура эмес сүйүүгө багыттап алгандыктан коомдогу терс көрүнүштөр көп боло баштады деп. Андыктан жакшы иш-чара экен. Ордун алмаштырган келечекте ушу 14-февралды сүйүү күнү эмес, ките окуу күнү деп мындай дүйнө белгилесе деген ниет айтыптыр. Саламатсызбы, урматтуу канчайым. Бүгүн ошол Дилмирок коомдук кайрымдуулук фонду биз аябаган жакшы иш-чара уюштурдук. Анда эмесе ушул иш-чараны уюштуруп жатканда, ошол буюмдарды жасап жатканда сизде кандай жакшы сезимдер болду? Ошол менен бөлүшүп кетсеңиз. Алейкум ассалам. Мен бүгүн ойлогонмун, жөн гана бирге окуган курдаштарымды кубантуу максатында жасагам. Мындай деңгээлде ишке ашып кетет деп ойлогон эмесмин чындыгында. Абдан кубанып турам, толкунданып турам, үндөрүм да толкун болуп кетип, эмне деп сүйлөп атканымды билбей турам да негизи. Мени колдоп кубаттагандардын баарыңыздарга тең Негизи 14-февралда менде мындай гана ой бар болчу. Жөн гана ошол борборлорго биздин атайын Азия Молл, Бишкек парк, Зордой плазага барып, китеп окуп, бир китеп окуп олтуруп келсек деген жакшы ойлор чыккан. Бирок биздин көптү көрсө көл болот деген сөз бар эмеспи? Биргеликте ушул Дилмирок коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жаштары ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айтып отуруп, жогорулатып алдык десем болот да. Себеби дегенде, ол күнү тек гана китеп окуу эле койбосо, өзүбүздүн мусулман бир туугандарыбызга белек берип, негизи бул идеяны мен буюрса башка дагы уюмдар менен бөлүшүп, эң чоң деңгээлдеги китеп окуу деген жакшы ой келишибиз бар. Атабаңыздар ниетиңизге чоң рахмат.